Сооронбай Жээнбеков Олимпиада жана дүйнө чемпиону, легендарлуу гандболчу жана машыктыруучу Талан Дүйшөбаев менен жолугуп, анын жетишкендиктери кыргыз эли үчүн чоң сыймык экендигин билдирди. Эки жолу дүйнөнүн мыкты гандболчусу, 20-кылымдагы планетанын экинчи оюнчусу деген наамдар менен биз өзгөчө сыймыктанабыз. Мен сизди Кыргыздын мыкты уулу, эң атактуу, легендарлуу спортсмени деп сыймыктануу менен айтам, деп белгиледи Сооронбай Жээнбеков. Мамлекет башчысы Дүйшөбаевдин өзүнүн балдары дагы гандболчу болуп, дүйнөлүк аренада ийгиликтерге жетишип жаткандыгын белгилеп, Кыргызстанда гандбол менен машыгып жаткан жаштарга чоң үлгү дем берет деп билдирди. Мамлекет башчысы Талан Дүйшөбаевга былтыр президенттин жарлыгы менен сыйланган экинчи даражадагы Манас орденин тапшырды. Коопсуз шаар долбоору эч кандай тоскоолдуктарга карабастан аягына чейин ишке ашырылат. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Жогорку Кеңештин көпчүлүк коалициясынын жыйынында өкмөттүн 2018 жылдагы ишинин жыйынтыктары жөнүндө маалымат угулуп жатканда билдирди. Долбоорду ишке киргизгенден кийин жол кырсыктарынан жабыркагандардын саны 44,4%га кыскарды. Жолдо жүрүү эрежелерин бузгандар 37,5%га кыскарды деп билдирди өкмөт башчысы. Эске салсак, коопсуз шаар долбоору 12 февралдан тартып Бишкекте иштей баштаган. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков Германиянын канцлери Ангела Меркельдин чакыруусу менен 15-16 апрель күндөрү расмий визит менен Германияга барат. Бул тууралуу брифингде президенттин тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков билдирди. Президенттин Германияга боло турчу биринчи расмий визити Бавариянын борбору Мюнхен шаарынан башталат. Ал жакта Бавариянын жетекчилиги менен жолугушуу болот. Ошондой эле кыргызстандык мекендештер жана бир катар саясий жолугушууларды өткөрүү пландалган. Жогорку Кеңештин парламенттик көпчүлүк коалициясы премьер-министрдин жана өкмөттүн 2018 жылдагы ишмердүүлүгү жөнүндө отчетун канааттандырарлык деп тааныды. Жогорку Кеңештин депутаттарынын алдында өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев тиешелүү баяндама жасады. Парламенттик көпчүлүк коалициянын жыйыны суроо жооп түрүндө өтүп, анын жүрүшүндө өкмөттүн мүчөлөрү жана мамлекеттик органдардын жетекчилери өз багыттары боюнча тийиштүү маалыматтарды беришти. Кыргызстанда жакында туристтин паспорту деп аталган документ пайда болот. Бул тууралуу туризм департаментинин директору Максат Дамир уулу билдирди. Өлкөгө кирип келе жаткан турист паспорту көзөмөл өткөрүү пунктунан алат. Андагы QR кодду мобилдик телефон аркылуу сканерден өткөрүп, туристтик маалымат борборуна катталат. Ошол эле замат чет элдик конокко Кыргызстан тууралуу маалымат берилет. Андан тышкары кызмат көрсөтүүчү мекемелердин программасы аркылуу туроператор, мейманкана, кафе, ресторандардын, такси, банк жана башка кызматтарды колдоно алышат. Эң маанилүүсү, Кыргызстанга келген туристтер аркылуу өзгөчө кырдаалдарга туш болгон учурда бизге ошол система аркылуу билдире алат деп билдирди Максат Дамир уулу. Өкмөттүн милдети кумтөр кенинен көз карандысыз экономиканы куруу деп билдирди премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Жогорку Кеңештин парламенттик көпчүлүк коалициясынын жыйынында. Өкмөт башчы белгилегенде, кумтөр эртеби кечпи өзүнүн ишин токтотот. Ошондуктан өкмөт азыртадан тартып комбинаттан калуучу экологиялык жана социалдык көйгөйлөр мамлекеттик бюджетке залакасын тийгизип, оорчулук келтирбешинин үстүндө ойлонушу керек. Өкмөт башчы ошондой эле кен казынасы менен энергетика чөйрөсүндөгү системалык көйгөйлөргө токтолду. Алардын катарына коррупциялык схемалар, контролдун жоктугу, кредиттердин жана гранттардын натыйжасыз пайдаланылышы кирет. Премьер-министр бул тармактар атамекендик экономикадагы стратегиялык багыттар катары калаарын баса белгиледи. Быйыл окуу жылы 25 майда аяктайт деп билдиришти Билим берүү жана илим министрлигинен. Министр Гүлмира Кудайбердиеванын кол койгон буйругуна ылайык, өлкөдөгү билим берүү мекемелери 2018 жана 2019 окуу жылын 25 майда аякташы керек. Министрликтин басма сөз кызматы билдиргенде, 2019 жылдын 27-31 май күндөрү өлкөдөгү кыргыз, орус, өзбек жана тажик тилдеринде билим алган билим берүү мекемелеринин окуучулары сынактарын тапшырышат. Ошто шаардык кеңештин депутаттары 25 апрелде мектеп окуучулары үчүн жол акысын 1 сомдон 5 сомго чейин көтөрүү маселесин карайт. Эске салсак, жол акыны көтөрүү маселеси акыркы 2 жылдан бери айтылып, бирок чечилбей келет. Коомдук транспорттун айдоочулары болсо чыгымдары акталбай жаткандыгын айтып келишет. Кыргызстандык спортчу Төракан Багынбай уулу джиу-джитсу боюнча студенттер арасындагы дүйнө кубогунда алтын медаль утуп алды. Белдеш Таиландда 10 апрель күнү башталган. Төракан Багынбай уулу 77 кг салмакта күч сынашкан. Белгилей кетсек, ал былтыр Индонезияда өткөн Жайкы Олимпиада оюндарында алтын медаль утуп алган.